Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз миграциядагы кыз-келиндер кандай кыйынчылыктарга туш болот жана алардын жагдайы кандай деген теманын тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова, Кыргызстанда үй-бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева жана режиссер-продюсер Чолпон Жанадыл студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Социалдык өнүктүрүү министринин ошол орун басары өкүлү катары сизге биринчи кайрылган. Жалпысынан бизде ошол миграцияны алып караганда, биз азыр ошо мындай бир миграциядагы кыз-келиндерди айткандан кийин, ошо жалпысынан бир ошол сүрөт кандай болот атат азыр? Эми сүрөттө эмес, жагдай кандай болот атат? Ошону жалпылап айтып бере аласызбы? Рахмат чоң сиздерге. Чакырыңыздарга да бул миграция темасы өтө актуалдуу болуп турат да. Бүгүнкү күндө дагы ушул мамлекеттик органдардын арасынан атайын бизде ушул мамлекеттик миграция кызматы бар. Мына ошолор ушул теманын алкагында өздөрүнүн иштерин алып барып келет. Ал эми биздин министрлик катары айтсам, мына биздин министрликте, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде биз ошол социалдык кандайдыр бир жардамдарды беребиз да. Эгерде ал ушул жардамга муктаж үй-бүлө болуп калса, же болбосо таштанды балдар болуп калса, эгерде ошо үй-бүлөдө ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар же болбосо балдар болуп калса, гендер жагы, аларды ишке орноштуруу жагы, ушул социалдык көйгөйлөрдүн баардыгы көбүнчө бизге кирип кетет экен да. Бирок миграция жагынан карасак, бизде андай статистика болбогону менен, бирок биз көп мындай бир өзүбүздүн көрүнүштөргө мындай тиешелүү болгон ошол көп көрүнүштөргө көз жүгүртсөк, мындай болуп атат да. Бүгүнкү күндө аз камсыз болгон үй-бүлөлөр бар. Алар балдары бар үй-бүлөлөр ошол жөлөк пулдарды алып келишет да. Ал үй-бүлө эгерде жыйынтык кирешеси 900 сомдон ашпаса, ал үй-бүлөлөр ошол жөлөк пулдарды алган укуктуу болуп калат. Мына ошол үй-бүлөлөрдү карап көрсөк, көбүнчөсү жаштар экен да, 18 жаштан 39 жашка чейинки жаштар экен. Экинчиден, мындай бир атасы жок болгон үй-бүлөлөр экен. Мындайча айтканда толук эмес үй-бүлөлөр. Үчүнчүдөн, жанагы мигранттардын үй-бүлөлөр. Алар ошол өздөрү ошол кандайдыр бир социалдык көйгөйлөрдүн, экономикалык ошол себептердин натыйжасында сыртка чыгып кетип калып, балдарын атасына, энесине же болбосо бир тууганына, агасына, энесине кылып туруп ошентип таштап кетип калышып атат да. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекеттик органдарда биз эч качан балдарды сыртка таштабайбыз да. Балдар дайыма ошол мамлекеттин карамагында болот. Болгондо дагы, эгер анын энеси, атасы жок болсо. Билим берүү министрлиги тарабынан дагы ошо балдар үйлөрү бар, интернаттар бар, билесиздер. Биздин министрликте дагы ошо 16-17 социалдык стационардык мекемелерибиз бар. Мына ошол жакта ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, ошондой эле билим берүү жагында болсо ошол толук ошо 5 күндүн жумалап жаткан ошо балдарыбыз да бар да. Эми карап статистикага карай турган болсок, 100%, мына ошол интернаттардын эң башкы максаты кандай болгон? Эгерде ошол кароосу жок, ата-энеси жок болсо, мындай бир ошол балдар гана кабыл алынышы керек деген бир өзүнүн нормасы бар. Бирок бүгүнкү күндө ошол 100%дын бир 90%дан өдөсүнүн атасы же энеси бар болуп чыгып атат да. Көбү ошол мигранттардын балдары болуп калып атат да. Эми мигрант дегенде эле биз буну терс катар кабыл албашыбыз керек, бирок анын көйгөйлөрүн, анын ошол жанагы рисктери деп коебуз, ошонун баарын изучать этип, ошол мамлекет тарабынан дагы колдоолор көрсөтүлүп туруш керек да. Бир эле мисал айтайын. Өзүңүздөр билесиздер, азыр мына Орусия Федерациясына гана эмес, башка дагы ошол КМШ өлкөлөрүнө, Евразес мүчө болгон өлкөлөргө дагы көбү мигрант катары кетип жатышат. Бул сырткы миграция. Ички миграция болгондо ушул көбүнчө айыл жерлеринен шаар жерлерине келип атышат да. Шаар жерлерине келгенде канчалык деңгээлде алар социалдык жактан кургууга алынган, канчалык деңгээлде алардын үйлөрү бар, билим берүү жагында болуп атат, жана каттоо жагында болуп атат. Каттоосу жок, аябай бир квартирадан квартирага көчүшүп, мына мисалы ички миграцияда дагы аябай көп көйгөйлөр бар да. Бирок эң жакшы жагдай болуп атат. Россия Федерациясына барып төрөгөндөрдүн дагы саны көбөйүп атат да. Аял кишилер ошол Орусияга барып төрөшөт экен да. Анан эмнеге десе, ал жакта жанагы мат капитал дегени бар. Мына ошол 400 миңби дейби, 1,5 миллиондой ошол карточкага түшөт дейт. Аны биз үй алабыз дейт, машина алабыз дейт. Эгерде сен Россиянын жараны болсоң дейт да. Бул жагынан караганда ошол өзүбүздүн жарандарды башка өлкөнүн жарандары кылып коюп атабыз да. Бирок ал жерде материалдык ал жактан аябай жакшы мотивациялар болуп атат. Бирок биздин дагы ушул өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө карап туруп, мына быйыл билесиздер, ушу сүйүнч пулду киргиздик да.
жогорку кеңеште ал кабыл алынып, мына быйылкы жылдан 2018 жылдын 1-январынан баштап ар бир төрөлгөн аялга биз сүйүнчү пул бере баштадык. Бул да болсо аларга мотивация болот экен, төрөлгөндө ошо балдарына кичине болсо дагы бир жанагыдай бир керектүү буюмдарды алганга аябай чоң жардам берет экен да. Чоң рахмат. Бактыгүл эжем, сиз айтып берсеңиз, жалпысынан ошол биз миграция деп, ошо миграциядагы биздин кыз келиндер, кыргыз аялдарды айтып калганда эле, эмнегедир көбүнчө интернеттен дагы комментарийлер окуп калсак, көбүнчө баягындай кандайдыр бир терс көз караш чыгат да. Ал жерде мисалы бирок кээ бирлер айтышат, статистикага таянсак, ошол биздин миграцияда жүргөн жарандарыбыздын 40% ошо аялдар экен да. Анан айтышат да, булар эми жыргагандан кеткен жок да ал жакка, үй бүлөсүн таштап, бул жакка балдарын калтырып, аяка ошо нан табалы деп жүрүшөт. Бирок ошол учурда аялдарды дагы ошо биздин миграцияда жүргөн кыз келиндерди абдан көп сын тагып, мындай бир негативдүү терс көз караш менен абдан бир сындаган дагы, ошо сындоо дагы ушундай бир көрүнүшкө айланып кетти да. Ошо эмне үчүн деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Эми биринчиден кыздардын миграцияга чыгышынын себептерин азыр айтып кетишти, бирок биз ошол кыздар менен долбоордун алкагында көп иш жүргүзөбүз. Ошол иш жүргүзүп жатканда көбүнчө сурамжылоого келгенде көбүнчө кыйынчылыктар, эң биринчиден бул жанагы турак жайынын кыйынчылыгы, андан сырткары ошол жана укуктун бузулушу, ошондой эле дагы бир үчүнчү кыйынчылык бул медициналык кызмат алуу. Ушул медициналык кызмат алуунун биз жакшылап иликтеп көрсөк, көбүнчө биздин кыз келиндер, көбүнчө жаш кыз келиндер кетип атышат. Эң жогорку пайыз 20 жаштан 29 жашка чейинки кыздардын баягы саны көбүрөөк да. Анан ошол кыздардын көптөгөн жана көйгөйлөрү медициналык тараптан бул биринчи жанагы үй бүлөнү пландоо, тукумулоо, ден соолугу деп койсо ошол жагынан көбүнчө көйгөйлөр пайда болуп барат. Бул баягы биз сурамжылоо жүргүзгөндө көбүнчө жанагы частный медицинский центрлер бар да Москвада. Ошол жердеги ошол медициналык кызматкерлер менен жолугуп сурамжылоо жүргүзсөк, көбүнчөсү айтып атышат, ошол биздин кыргыз кыздар көбүнчө кандай маселе менен кайрылат, ошол жөнүндө айтып берели деп бизге көп баягы маалымат беришкен. Ошо эң биринчиден, мисалы үчүн жылына 3000 кыз келиндер кайрылса, ошонун ичинен 80% бойдон алдыруу боюнча кайрылышат экен. Андан сырткары көбүнчө ошол келиндердин жанагы бойго болтурбоочу каражаттарды кайдан алсак болот, ошол сактануу жолдорун билгенге кайсы жерден барып алсак болот. Себеби биздин кыздар Кыргызстандан кетип жатканда эч кандай даярдыгы жок кетишет. Маалымат жок, билишпейт, кандай сактаныш керек, эгерде кандайдыр бир ушундай бир ушуларга учурап калсам, кандай, кимден барып жардам алам, кайсы жерге барып жардам алам деп. Өздөрү менен өздөрү эле болуп эле, ичара эле маселелерин чечип, же болбосо көбүнчө Бишкектеги тааныш врачтарына звонить этишет экен, баягы урбу курдаштарына звонить этип, ошо маалыматты алып, ошол телефон аркылуу консультация жүргүзүп, ошо маселелерди чечишет экен да. Мен да окуп калгам, баягы мыйзамсыз иштеген дагы ар кандай медициналык борборлор бар деп, ал жакка дагы барып, мындай азыраак акча берип эле, абдан начар шартта эле ошо боюнан алдыртып, ошол жактан көп. Эми ошонун кесепети дагы ошо жанагы таштанып кеткен балдар, баягы балдар үйүндө ошо Россия Федерациясында абдан көп. Ошол биздин баягы эксперттердин айтканына караганда 1000ге жакын балдар, ар кайсы баягы балдар үйүндө таштап кетилген, көбүнчө ошол кыргыз кыздардын балдары деп баягы ошол жерде иштегендердин жообу келип атат да. Бирок алар көбүнчө баягы эле эл эмне дейт деп, уят болгондон коркуп. Бирок ошондой көйгөй болуп аткан менен бияктагы ата энелери көп билбейт. Ошол кызы кандай болуп атат, эмне болуп атат деп акча жөнөтсө эле ошого сүйүнүп отурушат. Ал жакта кыздын жагдайын сурабайт. Кызы кандай жагдай болуп атат, ден соолугуң кандай, келип кетпейсиңби, эмне болуп атасың деп эптеп эле акча жөнөтсө ошого сүйүнүшүп жыргап отурушат да. Демек бул жерде ата эненин да жоопкерчилиги бар. Ата эненин да жоопкерчилиги чоң болуп атат. Рахмат, Чолпон айым. Сизге чыгармачыл адам катары кайрылайын. Бизде акыркы убакта биздин заманбап кинематографта ошол миграцияда жүргөн кыз келиндерди көрсөтүп калса эле көбүнчө терс жактан чагылдырат деп да көп эл нааразы болот да. Бири ошо миграциядагы балдар жөнүндө экен. Ошо жөнүндө сиздин оюңузду айтып берсеңиз. Эмне үчүн ошо биздин азыркы чыгармачыл чөйрөдө дагы миграция суроосу абдан курч туруп көтөрүлүп келатат. Жана көбүнчө эле эмнегедир ошо башкы каарман кылып ошо бир кыз келинди алышат дагы, анан абдан ушундай бир начар жолго түшүп калган, жашоосунан адашып калган кызды көрсөтүшөт да. Эң биринчи ушу жакында эле кыска метраж тасманы көркөм да, чыгарма тасманы тартып бүттүк.
ошо буюрсаңыз пост продакшнда турат, анан баары сурашат, эмнеден кайдан идея келип чыкты, эмнеге тарттың депчи, сиз берген суроону беришет да. Ошондо дагы анан ойлонуп экенсиң, эмне үчүн чын эле тартып атам деп биринчи суроо бересиң өзүңө, бирок тартып баштаганда ошол Кыргызстанда болуп аткан бүт көйгөйдүн баарына мисалы үчүн ойлойсуң да, баягы жаран катары эң орчундуу маселе азыркы биздин коомдо эмне? Бүт туш тараптагы биздин мисалы ошол эле кошуналар болобу, ошол эле туугандар бүт баары баягы чет жакка кеткен мигранттардын жашоосун талкуулоодо да. Ооба, ар бир 4 үй бүлөдө сөзсүз бирден өлдү дегенде бирден мигрант. Сөзсүз түрдө да. Анан өзүм да мурун баягы эл аралык уюмдарда иштеп жүргөндө да ушу жерлерге барып, баягы элет жерге барып, анан ошондо көргөндө жалаң эле кичинекей балдар, өспүрүм балдар жосо ошондой, анан чоң ата энелери ушундай карыя адамдар калган экен да. Мындай орто чактуу адамдар жок. Ошол мени ушунчалык таң калтырды эле. Анан ошол баягы ой ичимде келип мындай жүрө берди да. Ушуну мен чагылдырышым керек, ушуну мен айтышым керек деп баягы болбой койду. Анан сиздер айтып атпайсызбы, эмне үчүн терс көбүнчө баягы образдар жаратат депчи. Ошол эле мисалы үчүн Нурбек агайдын Эгендин энсиреген тасмасында ал жакта болсо мен ошол тасмада иштегем. Анан Нурбек агайдан сурагам, эмне үчүн ошондой терс кылдыңар депчи. Десем, агай айтат эле, себеби ал өзү дагы Москвада жашап, ошол жакта иштейт, анан көп ушунчалык көп биздин жарандардын көйгөйүн угам дейт. Мага да келишет, көрөм дейт алар дечи. Ал ошол эле болуп аткан окуяны ошол эле вокзалда жүрүп мындай бир эме уккан экен да. Чыныгы болгон окуяны. Ошону укканып, анан угуп, анан ошону чагылдырайын деп. Бул автордук көз караш. Анан автордук көз караш болгондон өзү каалагандай ошону чагылдырайын деп баягы эме жасайт да көбүнчөчү. Бизде мисалы интернетте комментарийлерди окуп калсаң, ооба ушундай биздин кыздар деп ушинтип жазышат да, көп абдан мындай бир кандай десем, абдан сындашып, начарба сөздөр менен биздин кыз келиндерге аябай мындай бир катуу тие турган сөздөр менен жазышат. Бирок ошол эле учурда бирөө тасма алып тартып чыкса, эмнеге биздин кыздарды көрсөтүп атасыңар, биздин кыздар мындай эмес деп кайра мындай чычалашат да. Анан түшүнбөйсүң да биздиндеги элдин ушу миграциядагы кыз келиндерге болгон мамилеси кандай. Эмне үчүн биз ушунчалык аларга кээде туруп терс болуп калабыз, анан мындай бир түшүнүп аларды, аларга мындай бир түшүнө турган, кабыл ала турган көз караш менен карай албайбыз да. Биз отуруп эле сындай беребиз да, биякта отуруп алып элечи. Ай, булар кетип калып, анан булар мындай, булар тигиндей депчи. Эң негизгиси мындай да, кечке сындаганда дагы эң жеңил сындаганда, ошо адамдарды кетип аткан адамдар сындай беребиз. Бирок мындай алып караганда, мисалы ошол эле сындап жаткан адамдар, ошолордун үй бүлөлөрүнөн көп да, ошондой мигрант болуп чыгып кеткен адамдарчы. Анан бирок негедир ошол бир көйгөйдү сыртка чыгара ал дешпейт. Баягы Кыргызстан ушунчалык намыс, куру намыс дейт го. Кыргызда ошондой бар. Куру намыс да. Мен биздики баары жакшы, баары сонун деп чет өлкөгө ошентип айтыш керек да, анан өзүңдө эмне болуп атат, ошону эч ким көргөзгүсү келбейт да. Бактыгүл эже, сиз айтып берсеңиз, эми азыр буга чейин талкуулап калбадыкпы, бизде көп айымдар балдарын да таштап кетишет, тилекке каршы, анан боюнан алдыруу дагы көп кездешет депчи. Анан ушул жерде деги негизинен сиз айтып калдыңыз, көбүнчө баягы ата энеси дагы көп мындай көзөмөлдөбөй калат деп. Анан ошонун артынан баягы биз көбүсү угуп жүргөндөй, баягы кыргыз эркектер ошо миграцияда жүргөн өздөрүн патриот деп аташып, анан мисалы алардын оюнча мисалы туура эмес бир кандай десем, жолго түшкөн, же болбосо мындай бир өзүн өзү туура эмес алып жүргөн кыздарга ал жакта баягы баары артынан кубалашып, анан сабашып, кандай десем, баягы аларды кемсинтип, телефонго тартып интернетке чыгарып атышат да. Анан өткөндө былтыр бир сурамжылоо жүрүптүр. Ошол жерден аялдар менен эркектердин жарымы 51-ден 55%га чейин ошолордун кылганын туура деп көрүшүптүр да. Ошонусуна сиз кандай көз караштасыз? Анан эмне үчүн ушу биздин ушундай суракка алынган сурамжылоого катышкан ошо адамдардын жарымы ушуну колдойт экен да, аялдар баш болупчу. Ошонусу мени абдан таң калтырып атат да. Бул дагы чоң көйгөй, баягы интернетке чыкпады беле. Кыздарды тасмага тартып алып, анан шылдыңдашып урушуп. Анан биз өзүнчө ошол маселени дагы көтөрүп чыгып караганда, эми бул биринчиден адам укугун бузушу, бул эң туура эмес. Себеби дегенде ал жерде ар кандай кыздар бар, жакшы кыздар да бар, жакшы кызмат кылып, ошол окуусун окуп, акчасын таап, үй бүлөсүнө жардам берген кыздар бар, күнү түнү иштеген кыздар бар. Бирок ошолордун арасында зордук зомбулукка учураган кыздар бар. Ошол зордук зомбулукка учураган кыздар кийин ошол айласы кеткенинен баягы жеңил акча тапканга айласы кетип, менен баары билип калышты, мени зордуктап коюшту. Бирөө зордуктады, андан кийин экинчиси зордуктады. Анан
биринен бири сөз кетет экен да ошол айланадачы. Анан баардыгы айтат экен, мына бул кызды билебиз. Бул кызды тигил да зоруттаган, бул да зоруттаган деп. Анан аягында бул деле жумушка эч ким албайт. Себеби баары билет деген дагы бир сөздөр болот экен да. Ошондуктан ошол кыздарга бир четинен жардам керек да. Бирок тилекке каршы ал жерде ошол кыздарга медициналык жактан, психологиялык жактан эч кандай жардам жок. Баягы кыздар зордук, зомбулукту көргөндөн кийин өзү менен өздөрү ошонун баардыгын мойну менен көтөрүп, андан ары туура жолго түшсө түштү, түшпөсө жанагындай жолго түшүп кетип атышат. Ошондуктан биздин эркектердин көз карашы туура эмес го деп ойлойм, себеби барып атайын барып иш кылган кыздар бар, бирок алар көп эмес. Көбүнчө биздин кыздар ошол өзүнүн эмгеги менен иштеп акча таап атышат. Баягы билесиздерби, фабрикада күйүп кеткен 13 кыз. Ошол кыздардын деле турмушун карап көргүлөчү. Жакшынакай иштеп жаткан, бирок ошол кыздардын турмушу эмне болду? Ошол турмушу, ошол кыздардын үй бүлөсү эмне болду? Ошондуктан мен ойлойм, ушул негизи эле Кыргызстанда үй бүлө институту деген жаралып, себеби андай жок, бизде түшүнүк жок. Үй бүлөнүн баалуулугу, ушундай үй бүлөбүз ажырабасын, бир бололу, кетирбеш керек балдарыбызды. Ошол жерден чоңойтолу, ошол жерден патриоттук сезимди өнүктүрөлү балдарыбызга. Мен мамлекет үчүн кызмат кылсын, чай ичсек дагы бутубузга турабыз, аракет кылса берекет болот деген бир сөздөрдү айтыш керек да. Бирок тилекке каршы, эптеп 9-ду бүт айланайын бол, эптеп эле бүтүп кет, бизге эптеп эле акча жөнөтсөң болду деген көз караш болуп атпайбы көбүнчө ата-энелер? Бул жактан билим берип, ошол бир орун таап алсын деген максат. Бияктан деле билим алса болот, биз Кыргызстандан деле акча тапса болот, эгерде аракет кылса. А биз жеңил акчага качып атпайбыз, жеңил акчаны жеңил тапканга. А бирок өнүгүп, окуп, ошол билим алып, андан ары ошол ишимди өнүктүрүп, кандайдыр план түзүп, иш план, жана бизнес план деген бир өнүгөм деген бир өзүмдүн аң сезимди өнүктүрүп, анан ошондой бир бизнес түзөйүн деген жаштар аз болуп атат. Бизге жаңы кошулгандыгы эстете кетейин. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Биз бүгүн миграциядагы кыз келиндер кандай кыйынчылыктарга туш болот деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова, Кыргызстанда үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорбоева жана режиссер жана продюсер Чолпон Жанадыл. Да, бир жол саламатсыздарбы? Лунара айым, сиз улантып кетейин дедиңизби? Мен бир тактоо кылайын деп атам да. Мына 55% деп атасыз, ошо 55% болгондо канча адам ушул иш-чарага катышкан экен? Канча адам сурамжылоого катышкан экен? Бул жакта 16145 адамды сурамжылоого катышкан. Эми 16145 адамдын жарымы десеңер, бул эми бул орто температураны бербейт. Анткени билесиздер, Кыргызстандын калкы бир 6 миллион 280 миң болуп атат. Ошондуктан балким ошол эле категориялар катышып калгандыр. Калгандарын баарын сураган жокпуз. Ошон үчүн мен сурамжылоого бир аз мындай бир күмөн санайм да келечи. Анткени баардыгынын ою ушундай болду дегендикке жарабайт да. Бул орточо температураны дагы бербейт да. 16 бул эми жана 0,1 канча бир пайыз болуп калып атат. Ошондуктан ага мындай бир капа болуштун деле кереги жок да. Деп кичине бизди ошондой болуп атат. Кубандырып коебуз. Ошол жагынан карап айтайын. Анан экинчи жагынан биз ошол министрлик тарабынан да репатриация жүргүзүп келебиз да. Репатриация дегенде бул ошол сырттан биздин өзүбүздүн жарандардын балдарын алып келебиз да, кароосуз калып калган бөбөктөрдү алып келебиз. Көп эле ошол өзгөчө Москвага, ошол Россия Федерациясына биз көп барып атабыз. Атайын ага ошол мамлекеттик каражатта бөлүнгөн командировочный барып келген билети бүт барды бизден болот. Мисалы үчүн эгерде Тышкы иштер министрлигинен бизге кат келет да, ошол балдар Кыргызстандын балдары экен, Кыргызстандын жарандарын балдары экен, таштап кетишиптир. Мисалы үчүн жанагы кароосуз калган балдардын жайында экен, же болбосо ошол балдар үйлөрүндө экен, Орусия Федерациясынан деген каттын негизинде биз ал жакка барып туруп балдарды алып келебиз. Эми бул жактан да караганда балдарды таштаган жагы бул канчалык деңгээлде туура? Эми албетте бул туура эмес. Мындайча караганда эгер сөзсүз түрдө бала бул үй бүлөдө өсүш керек, сөзсүз түрдө эне атасынын жанында болуш керек да. Жаш кыздарыбыз сиз айткандай жана сыртка чыгып кетет экен дагы эптеп ушул акча табуунун амалын издеп эле бир жеңил желпи жолдорго барып кетип аткан жагы. Аны эч ким карабайт, ата-энеси бул жакта жүрөт, эч ким аны контролго дагы албайт, көзөмөл дагы кылбайт, өздөрү менен өздөрү болуп балдарын таштап, анан жыйынтыгында ошол балдарды Кыргызстанга биз алып келип атабыз. Ал балдарды
кайра эле келип биз аракет кылып туугандарын издегенге аракет кылабыз да. Ошо туугандары бар болуп калса туугандарын эле бере калалы. Кээде туугандары ата энелер таң калышат, андай болушу мүмкүн эмес деп ишенишпейт да. Алар ошо атайын ата энесинен жашырып ошону калтырганы болуп атат. Ошо факты, бул факт, есть факт деп коет. Ошон үчүн факттын негизинде биз эгерде үй бүлөсү жок, бул андай эмес, бизге кереги жок деген учурлар да болот. Ал учурда биз балдар үйлөрүнө барып тапшырганга бир аргасыз болуп калып атабыз да. Ошондой жактары дагы бар, терс жактары. Ошол жерден улантып кетсем болот. Мен жана сиз айткан, Улнар айым айткан боюнча, бул ошо акча табуу деп атпайсызбы? Акча табуу көп нерсени актап коюп атат депчи, баягы баласын таштап кеткен, бир ошондой нерсеничи. Бирок азыр ошо карап отурсак, жакында эле бир ошо окуя уктум да. Бул мектепте, бир интернат мектебинде атасы келип, баласын келип таштап кетет экен директоргачы, окуткула, аяктын жатаканасы бар. Ушундай депчи. Анан болду дейт, баягы бала окуп жүр дейт, анан бир күнү такыр эле жок. Же сабакка келбейт, же жатаканасында жок, ушундай дейт. Анан баягы администрация эмне болду деп иликтеп, баягы баланы издеп башташат да. Издеп баштап, улам окуучулардан сурап отуруп, ошол барса, бала барса, албосо ошо бир такыр шарты жок жерде, базардын артында ушундай жерде кичинекей карындашы экөө эле калган экен, экөө эле жашап жатыптыр да. Апаң каякта десе, апасы Россияда, атасы болсо Бишкекке кеткен экен жумушкачы. Анан ушунчалык шарты жок, анан баягы энесинин телефонун алып бага чалса дагы, балаңарды баягы карабайсыңарбы, ушундай деп айтса дагы, мисалы мен баламды карап жатпайм, мен акча салып жатпаймынбы дейт экен да. Мисалычы, милдет кылып мен баягы баарын берип атам, да эмне керек дегендейчи, бирок ошол эле баланын шартын карашкан жок да. Ошол күнү, кыштын күнү экен, бир кичинекей бир момундай эмне деп коечу, кичинекей печкага отуруп алып, экөө карындаш экөө, өзү 4-класс карындашы, өзү 7-класс бала экен. Экөө отуруп алып, ушинтип мындай жанбап атыптыр да. Ошол учурда мисалы бул балдардын ташпоорлугу, энесине ушундай болуп калат экен, мисалы көп учурда себеп алар бир эле жыл эмес да алчы, бир жылдык эле окуя болбой эле. Бул жакта ошол баягы кыска мөөнөттөн баштап 10-12-15 жылга чейин созулуп, баягы өспүрүм чагында, кичинекей чагында балалыктын баарын акча жиберип атам деп өзүн эметет дагы, баягы ата эне аргасыздан өзүн алдай берет, бирок ошол учурда бала бияктан тарбиясыз, акчанын ошондой эле мамиле да, ошондой. Акча бере турган эле адам катары мамиле болуп калат. Эч кандай болбойт. Мен дагы кошумчалап кетет элем, кечке эле ошо биздин кыздарды эле айыптай бербей, балдар жагында карасак, себеби дегенде эми баягы каалабаган кош бойлук болуп калганда сөзсүз түрдө эле кыз кишини биз күнөөлөйбүз. Жалгыз барып ошону ошол жалгыз эле өзү ошол ишти кылгандай кылып эле кызга эле мойнуна коюп коебуз да. Негизи эгерде эки жаш катнаш, жыныстык катнаш болуп атса, экөөнүн тең макулдугу болгондон кийин экөө тең жоопкерчиликти бирдей алыш керек. Эмне себептен жалаң эле кыздын мойнуна коюп коет. Ошол жери туура эмес. Мына мисалы үчүн бизде бир окуя болгон. Мигрантта жүргөн жаш бала 5 жыл миграцияда жүрөт, 5 жыл акча топтойт, үйлөнөм, үй алам, той өткөрөм деп. Анан ошол 5 жылдын ичинде эми ары басат, бери басат, эркектер ары басат, бери басат дегенде биз ал нерсеге көп сындабайбыз, ал эркекти деп коебуз. Бирок ошол эркектер кандай басат, кандай жол менен жүрүп атышат, эмне кылып атат, ал жагын биз көп ачыкка айтып чыгарбайбыз. Кыздардын эле моралдык келбетин эле кыздарга кыздардын абири деп эле кыздарды айтып турабыз. Ошол бала 5 жыл бою аябай күнү түн эмгектенип, баягы акча чогултуп, айылына келип, жакшынакай куда түшүп, кыз алышып, анан үй сатып алышып, чоң той өткөрүшүп, анан үйлөнгөндөн кийин баягы жаш кыздын боюна бүтүп барып учетко турат да. Учетко барып турганда эле ошол кыздар бизде боюнда барлар учетко турганда эле жана ВИЧ-инфекция деп коет, ошол ВИЧ-инфекцияга анализ тапшырат. Ошол анализ тапшырса, ошол анализде тастыкталып чыгып атпайбы? Анан ал байкуш кыз эмне көзүн алайтып эле ушундай сенде ВИЧ оорусу бар экен, кандай кылабыз, сиз билесизби бул эмне деген оору? Ал оору жөнүндө такыр түшүнүгү жок, ал эмне? Анан келип эле үйүнө айтса эле баягы баары тең чачы тик турат, бул кандай, мен балам жакшынакай, сен бирдеме кылгансың деп ал кызды айыпташат. Анан баягы бизде расследование деп коет, ошол оору кайдан кимде иликтөө жүргүзсөк, ошол бала көбүнчө жанагы чет жерде жүргөндө көптөгөн жанагы кыздардын услугалары менен колдонуп, ары басып, жеңил ойлук менен басып, ары басып, бери басып, ошол инфекциянын баардыгы тең ошол анализ менен чогуу чыгып атпайбы? Анан эми ушул жерде карап көрсөк, эми кыздын эч кандай күнөөсү жок. Бул бир байкуш жөн эле жакшынакай кыз болуп, тийип алып, анан ошол жоопкерчиликсиздиктен ошол ооруга чалдыгып атат. Эми ушул жерден ошол окуя эмне болуп бүттү? Кыз ажырашты, эки үй бүлө ажырашты.
Кыз эми өмүр бою ал дарыны ичип өмүр бою канча жашайт белгисиз. Бала болсо мен туура эмес, силердики туура эмес бул анализиңер деп 2-3 жерге анализ тапшыртты. Бирок баягы чыгып атты, тастыкталып атты. Эми мындай окуя көп болуп атат. Азыр ушул инфекциялык оорулар деп коебуз, туберкулез менен ВИЧ-инфекция мигранттардын арасында абдан көйгөйлүү болуп атат да. Кичинекейинен кыздарды эл эмне дейт деп өстүрүп отуруп коркуп калышкан да бизде. Анан Бизде кайрылы кыздарга эле жалгыз жоопкерчилик тартып коюп атабыз да. Жалабатта 2 долбоор иштейт да, ошол кетип аткан кыздарды, миграцияга кетип аткан кыздарды даярдайбыз да. Ошол барганда эгерде момундай маселе болуп калса, момундай каражаттарды ичсең болот. Эгерде жыныстык катнаш менен болсо, анда бойго болтургучу каражаттарды сактануу жолдору мына моорекелерди алып кет, бекер берилет деп биз ошол кыздарды кетип аткан кыздардын баягы иликтеп чыгып, ошолорду биз антсеңер да эл жаман көрөт да, булар кыздарды ошент деп айтып атышат да. Бузуп атат деген сөздөр болгон. Бирок ошол ошол чыгып бараткан жакта, ошо чыгып атканда даярдаган дагы бул чоң ролду ойнойт экен да, себеби ал баягы маалымат менен кетсе, жок дегенде ошол каалабаган кошпойлуктан өзүн сактап калышы жакшы болуп атпайбы. Бирок тилекке каршы биздин деле ошол жанагы медициналык кызматкерлер айтып атышпайбы, бизде кээде мындай окуялар болот, баягы мыйзамсыз кирип жүрүп чыгып жүргөн мигрант кыз келиндер бар. Кээде ошо акчасы барлар эртең менен учуп келип, аборт жасатып, кайра кечинде учуп кеткен келиндер келет дейт. Ошо бул жакка Россиядан келип, ушул жерге абортун жасатып, жана башка медициналык кызматты алып туруп, анан кайра учуп кетишет. 1-2 күндө дейт. Эбе жакшы айтып атасыз да. Мен да ошол боюнча 2 окуя эсиме келип кетти. Ушу билим жагын карабайлыбы дегенчи. Анткени мисалы билимге умтулган адам, билимге умтулган жаштар сыртка бараарда дагы бир даяр болуп барышат экен да. Анткени билим аябай чоң орунду ээлейт да, туура элечи. Билими жок, 11-классы бүтүп, же болбосо 9-классы бүтүп туруп, ошол тайже же дагы бир эжесине, агасына кошуп бергендердин деңгээли эми бир аз башкачараак болот экен да. Эгерде мен ошол 2 окуя боюнча, биринчи окуяда жаш эле болуп туруп турмушка чыгат, өзү ошол жанагы сырттан тапшырат, эми сырттан окуу дегенди билесиздер, кандай экенин. Сырттан тапшырат, турмушка чыгат, анан жолдошу ошо Орусия Федерациясында бар иштеп жүрөт. Анан бул отуруп алып, ошол 19-20-сында төрөп, анан баласын ошо 4-5 айлыгында эле таштайт да туугандарыначы. Мен жанына барып кетишим керек деп. Эмнеге кетесиң? Сиз билбейсиз, ал жакта деген ошол жолдошум бир комнатада бир 10 чакты болуп жашашат. Жаш кыздар бар, жаш келиндер бар. Чогуу бир бөлмөдө жашашат. Анан билбейсиз, ал жакта менин жолдошум эмне болот, кыздарга алып кетеби деп коркуп, 5-6 айлык баласын таштап, мисалы сүт бергенден дагы эметипчи, ошол жаш кыз, 18-19 жаштагы кыз жолдошун ойлоп, жолдошуна кетип атат да, баласынан мурунчу приоритетти ошол жака коюп, ошол жака кетип атат да. Жалаң эле терс жактарын айтып атабыз, бирок оң жагы дагы бар. Бул анткени ушу сыртка кеткен биздин жарандарыбыз бардыгы эгер жумуш менен камсыз болуп, бул жака акча жөнөткөнү болуп атат да. Жанагы акча которуу жагы. Канча акча которуу азыр менде статистика жок, бирок ошол акча которулганда дагы көбүнчө ошо айыл жерлерине которулуп атат. Айыл банк аркылуу которулганда ошол жакшы үйлөрүн, абалдарын оңдоп атышат, 2 кабаттуу үйлөрдү салып атышат, малдарды алып атышат, койлор бүт бардык мал жаныктарын алып, машина азыр бирөө биледи бирден эмес 2-3 машина болуп калды да. Баласына да, небересине да алып берип коюп атышат да. Эгер болсо счет ачып ошол жака акча топтошуп, балдарымды жакшы окутайын деп 2-3 курстарга берип койгон мигранттардын балдарын көрүп атабыз да. Укмуштуу да мындай жакшы жашап, жакшы эме болуп кеткендерчи. Бул жагынан карасак, албетте бул дагы көңүл жылытарлык бир сезим да. Ошого да мисалы кошуп кетсем, бул жерде дагы айтылат экен, миграцияга барып келген кыз келиндердин, айымдардын өзүнө болгон ишенүүсү, анан кийин өзүн кандай десем, орусча самооценка деп коюшат го, өзүнө болгон бир сый урматный мамилеси дагы абдан мындай бир өзгөрүлүп, чоңоюп, өсүп келишет экен да, өздөрүн мындай бир мен иштей алам, мен колуман келет, мен акча таба алам деген мындай бир өзүнчө бир мындай катуу өзүнө ишенип келишет экен да. Анан азыркы күндөгү баалуулуктар боюнча да, жана балдарын, мисалы мен өзүм эле жакын курбум, өзүнүн билими бар, жогорку билимде болгон, ошо жолдошунан ажырап бир баласы менен калды. Эми бала деген баары бир энеси менен калат экен, ошол өзүндө калды да, жолдошу үйлөндү. Башка калда балалуу болду дегенде өзү сыртка чыгып ошол Орусия Федерациясында ал жакта иштеп жүрүп, акыры чыдабай баласын да жанына алып алды да. Ошол баласын азыркы күндө жанагы мектепте жүргөндөрүнөн бери сүрөттөрүн көрүп атабыз. Эми ошол жакта орус башка мамлекеттин идеологиясы менен окуп атат да. Менин өлкөм ошол өлкө, менин жакыным ошол өлкө деген таризде ошол башка өлкөнүн идеологиясы менен бала тарбияланып чоңоюп атат. Бул тарбиялык мааниси дагы аябай зор экен. Көп мигранттардын балдары дагы ошол жака кетип, ошол жактын тарбиясын алып атат да. Бул канчалык деңгээлде жанагы кыргыздын өзүнө жакын, Кыргызстан өзүнө жакын жанагы болгон бир баалуулуктары каягда калып атат. Аны ата энеси үйрөтөбү, мисалы кыргызча тилди унутуп калганы,
билбей кээде мисалы Америкада жашагандар болсо такыр эле бир кыргыз тилинде сүйлөбөй эле англис тилинде сүйлөгөндөр бул деген жакшы, бул деген тренд, бул деген мода, бул деген ушул мезгил талабы дешип башкача бир баалуулуктар болуп атат да бул жагдан караганда. Анан биз ошол жана Бишкекте изилдөөлөрдү өткөрдүк деп айттым. Ошол изилдөөлөрдүн натыйжасында ошол жөлөк пулдардын аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулдардын жарымын алган үй бүлөлөрдүн жанагы жогорку билимдүү эмес экен да. Алар ошол орто билимдүү менен эле отургандар экен. Демек, бул жактан кандай жыйынтык кылсак болот? Эгерде билимдүү болсоң, сен жөлөк пул алганга дагы бир мындай намыстанат экенсиң да, койчу эми ушу жөлөк пул эми ушуну карап отурмак белем, андан көрө билим алайын депчи. Эгерде билимге умтулуп, сыртка чыгып, сырттан окуйм десең, мисалы университетке тапшырып, аспирантураларга тапшырып, магистратураларга тапшырып, изилдөө жүргүзүп, өзүнчө окусаң, бул өтө жакшы нерсе. Мисалы Америкада дагы, мен Америкадагы биринчи жолу барганда, ал жакта кыргыз балдары менен жолуктум. Алар да мигрант болуп жүрүшөт. Бири аябай жакшы машинени айдап, мен ал боюнча репортаждар даярданган болчумун да, жакшы программаларды айдап. Ал айтып атат, мен азыр окуйм деп жүрөм депчи. Менин максатым окуу деп. Мен ошол окуйм деп, азыр иштеп жүрөм, акча чогултуп атам деп айтып атат да. Бул эми максатка дагы жараша болот экен. Эгер ушундай максатта барышса, анда бул албетте бул жанагы келечегине кандайдыр бир салым кошо турган. Сөз түрдө ошондой болот атпайбы? Мен дагы ошол баалуулуктар боюнча кошумчалап кетсем, мына биз Европа деген бузуп атат, Америка бузуп атат деп, бирок биз Европаны көрүп келдик, Американы көрүп келдик. Эң биринчи баалуулук булар үй бүлө экен да. Ушунчалык баягы үй бүлөнүн биримдиги, үй бүлөгө бири-бирине болгон мамилеси, тарбиясы, жоопкерчилик, анан эки дагы бир эң чоң баалуулук бул ден соолук. Ушул ден соолук маселеси булар үчүн абдан баягы жогорку тепкичте турат экен да. Себеби дегенде дарыланганга көп каражат талап кылынат чет мамлекетте. Биздики баягы бекерирээк болуп, арзаныраак болгондуктан кыйла эле арзан. Биздики баягы эми Кудай буюрса аман болсок көрөрбүз деп бири-бири мындай ден соолукка кылган мамилеси өтө начар болуп атат да. Ошондуктан ошо миграцияда жүргөн кыз келиндер дагы абдан көп ден соолуктары начарлап. Жаштардын ошол ден соолугунун начарлашы болуп атат азыр. Жаш келиндердин ден соолугунун начарлашы. Миграцияны биз азыр токтото албагандыктан ошол миграция кетип жаткан кыз келиндерге азыр мисалы аттанып аткан же кетейин деп турган жаш кыздарга кандай бир кеп кеңеш айтып калат элеңиздер? Эми биз медициналык жактан, мен мисалы үчүн өзүм медициналык кызматкер катары эң биринчиден кетердин астында бир больницага барып, кыз келин болгондон кийин өзүнүн ден соолугуна байланыштуу текшерүүлөрдөн өтүп, анан кеңеш алып кетиш керек. Эгерде кандайдыр бир момундай учурап калсам ооруларга, же болбосо кандайдыр бир кырсыктап калсам, кайсы жерге кайрылсам болот деп. Анан биз Евразеске киргенден бери медицинский страховка деген бар. Ошол страховканы эгерде алып, жанагы эмгек келишимин түзүп, ошол кызмат иштеп жаткан баягы мыйзам түрүндө алынса, медицинский страховкасы бар болсо, көптөгөн медициналык кызматты бекер алса болот биздин кыз келиндер. Төрөсө да бекер болот. Ошондуктан кетердин астында ошол жардамды көрүп, анан жанагы керектүү каражаттарды алып, ошого даярданып кетсе, мен ойлойм жана таштап кеткен балдардын саны азаят, аборттун саны азаят, энелердин сөөлгө өлүмү азаят. Ошондой эле анан жанагы кыздардын ден соолугунун, себеби кыздар биздин мамлекетибиздин баягы эмес деп коебуз, будущий, келечеги. Кыздар биздин келечек. Эненин ден соолугу кандай болсо, ошол балдар да ошондой болот. Ошондуктан кыз кезинен, жаш кезинен өздөрүнүн ден соолугун сактаганга аракет кылыш керек. Мисалы маданият аябай жакшы да. Сиз фильм тарттык деп атасыз. Ошол фильмди дагы жарыялап, көрсөтүп, көрүп, мындай бир сезимдерин ойготуш керек да адамдарды. Маданияттын бул мындай бир тийгизе турган таасири өтө чоң да. Маданият аркылуу бул элди тарбияласа болот. Тарбиялык мааниси башка жагы жана намысына тиет деп атпайсызбы? Ошол жагы бул өтө жогорку деңгээлде да. Ошон үчүн маданият жагынан дагы бул биз тескеринче ушундай миграция туурасында тартылган документалдык фильмдерди, аларды көрсөтүп кеңири жайылтканга аракет кылышыбыз керек да. Бир гана ошол фильмдер эмес, кандайдыр бир роликтерди, кандайдыр бир китептерди, кандайдыр бир иш-чараларды ушу сезимдер аркылуу ойготкон аябай жакшы болот экен да. Анан экинчи жагынан эми мигранттарды кетпе деп чындыгында тыйыш кыйын. Эгерде муктаждык болбосо алар кетпейт эле да. Муктаждык азыр мына президентибиз дагы жакшы ошол жана башта айтып кеткендей мамлекеттеги ушул регионалдык өнүктүрүү жылы болуп аткандан кийин эгерде ошол жумуш орундары ачылып, мына аздан азыр мына көрүп атасыздар, экономикасы да жакында жакшы болуп баратат. Бүгүн эле жаңылыкта окудум, профицит болуп атат депчи, 5 миллиард сомдой профицит деп. Бул деген аябай жакшы көрүнүш да. Эгерде мына ушул темпте кете берсек, мигранттар да сыртка кеткенге бир муктаждыгы жок болуп калат да. Бул жакта эле калып, Кыргызстанга
эле керегим бар турбай, Кыргызстанда эле окуп, ушул жерде жашап, ушул жерде мен өзүмдүн бир таасиримди тийгизсем деп. Экинчи жагынан билимге умтурушса дейм да. Эгер сыртка чыга турган болсо, сыртка чыксын, же мындай бир дүйнөсүн кеңейтсин. Бул дагы аябай жакшы да. Сыртка чыгып бир эле жерде отура бербестен, сыртка чыгып дүйнөсүн кеңейтип көрүп, алардын абалдарын, алар деген мындай, эмнеге бизде мындай, аларда мындай турбайбы, биз эмнеге ушуну кыла албайбыз деген суроолорду беришет экен. Жакшы жактарын үйрөнүп, бул жакка келип эмнеге мындай деп мындай дүйнөсү кеңейип, андан дагы ушул бир мындай бир көбүрөөк убакытка максат коюшса, кыска убакытка эмес, акча дей бербестен, сиздер айткандай жана ден соолук жагын карап, экинчи жагынан ошол узагыраак максатка, мисалы билим жагын алганга, билим алганга, жогорку билимдүү болгонго ошол жакта аракет кылып, үчүнчү жагынан бул акча дайым эле баалуулук боло бербейт да. Акча менен көп нерсени чечет деген нерсе бул туура эмес да. Мен ойлойм, бул акча деген бул керек, бирок анчалык деңгээлде болбош керек депчи. Эми сөзсүз түрдө эми өтө эле байып кетем мындай деп, анан жигиттер, кыздар дагы ошол байга тием, анан мындай дегендер биз көрүлүп атпайлыбы? Жаныбызда баары деле ошентип эле жүрүшпөйбү? Билимиң барбы дегенди сурагандар чанда да, аз да. Билими барбы экен, кандай билимге ээ болуптур, мен ошо турмушка чыгат элем деген кызды мен такыр көргөн жокмун да. Көбүнчөсү акчасы бар турбайбы, атасы биякта иштейт турбайбы, машинеси бар турбайбы, үйү мындай турбайбы, каердик экен. Андан ушундай кетет, эмне болот? Мына ушундай баалуулуктар болду. Ошон үчүн биз өзүбүздөн баштайлы, ата энеден баштайлы, коомдон баштайлы. Туура, мен деле ошого кошулуп кетем. Эң биринчи бул ошол мүмкүн сыртка чыгып аткан мигранттарды биринчи маалымат алуусуго да. Анан маалыматты мындай тагыраак чын маалыматты алса, мисалы ошол эле биз кино болобу, кино жаатында болобу, документалистика болобу, ошол эле массалык маалымат каражаттары чын жашоону көргөзсө да, ошо Москвада болобу же такыр чет өлкөдө болуп аткан чындык окуяны көргөзсө, чагылдырса, мүмкүн ойлонот, мен мүмкүн барбай эле койсом эмне болот депчи. Мен дагы буга чейин биз көп жоопкерчилик жөнүндө айтып калдык, ошондо мындай бир басып айтып кетейин дедим эле. Мен баягы дайыма эле өзүм кичке эле аялдарды күнөөлөй беребизби деген немем бар да. Эмне болсо элечи жоопкерчиликти бөлөлү деп. Бул жерде дагы эми тилекке каршы албетте ар кандай баягындай жагымсыз нерселерге учурап калып атат биздин кыз келиндерибиз, адашкан жолдорго түшүп кетип атышат. Бирок ошол жерде эле баягы жалгыз эле аялдарга, кыз келиндерге бул жоопкерчиликти жүктөп эле биздин кыздар ушундай бузулуп кеткен, биздин кыздардын ыйманы кетти, анан ушинтип кыргыздардын намысын түшүрүп атат, бирин кетирип атат, ушинтип бизди уят кылып атат деп эле баягы кыздарга эле бир жоопкерчиликти жүктөп коюудан мен баягы алыс бололу деп үндөйт элем да. Анткени бул жерде кыздардын үй бүлөдөгү болгон тарбиясы, баягы ата энесинин болгон мамилеси, анан кийин ал жерде кандай адамдарга туш болду, ошол жерде баягы ошол жолдон чыгарган эркектер кандай, алардын жоопкерчилиги кайсы? Анткени эгерде ошентип баягы бирөө аны жолдон адаштырбаса, андай жолго түшмөк эмес да. Менин оюмча көбүнчө эле кыздардын көбү анан баягы балдарын таштап кетүүгө да мажбур болуп атышат. Кайсы эле эне өзүнүн баласын таштап кеткиси келет, мисалы ошол жолго чейин барып атканына караганда, демек көптөгөн баягындай факторлор кичинекей эненин баштап баягы өсүп отуруп ошого жеткирет да адамды. Ошондуктан биз бул жерден баягы кыз келиндерге тескерисинче түшүнүк, мындай бир түшүнүк көз караш менен карап, аларга колубузду сунуп, жардамыбызды берип, кыйналып атасыңбы, эмне жардам керек деп кайра баягы карындашындай мамиле жасаса, биздин эркектер мен ошого абдан ыраазы болот элем да, баягы жээрип, уруп, согуп, баягы антип кемсинткендин ордуначы. Ушу менен биздин берүүбүз аягына келип жетти. Менин атым Алия Суранова, бул Азаттыктын эже сиңдирлер берүүсү болду. Бүгүн биз миграцияда кыз келиндер кандай кыйынчылыктарга кабылат жана алардын жагдайы кандай деген теманын тегерегинде кеп курдук. Бүгүн биздин студияда конокторубуз Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова, Кыргызстанда үй бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева жана режиссер, продюсер Чолпон Жанадыл болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.